Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен районунун 2 айылы толугу менен жаңыдан курулат. Бишкекте коомдук транспорттун жол киресин жогорулатуу маселеси каралып жатат. 2022 жылдын башынан бери Кыргызстанга 200 миңге жакын орусиялык жаран келди. 14-17 сентябрдагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдары толугу менен жаңыдан курулат. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн 11 октябрда кол койду. Агалайык Баткен районунун Капчыгай жана Достук айылдарында жабыркаган үйлөр зыянды баалоо комиссиясынын аныктамасына карабай эле бузулат жана ордуна жаңы турак жай курулат. Курулуш белгиленген мөөнөтүндө аяктайт. Жаңы курулган үйлөрдүн документтери курулуш иштери аягына чыгары менен ээлерине акысыз берилет деп айтылды. Президенттин жарлыгында Достук жана Капчыгай айылдарын жаңыдан деталдуу пландаштырып курууга, турак жайларды тургузууга акча каражаттарын атайын сметага ылайык жергиликтүү бийликке бөлүп берүү Каржы министрлигине тапшырылды. Министрлер кабинетине зарыл болгон чараларды ишке ашырууга милдеттендирилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 октябрындагы маалыматына караганда, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта Кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423 жашоого жараксыз болсо, 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Бишкекте коомдук транспорттун жол киресин жогорулатуу маселеси каралып жатат. Бул тууралуу Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорт инфратүзүмүн өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусувалиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө шаардык кеңешке тарифтерди көтөрүү сунушу даярдалып жатат. Негизинен тарифти көтөрүү маселеси каралууда. Бирок шаардык кеңеш быйыл кабыл алабы же эмдиги жылыбы азырынча белгисиз. Биз ченемдик укуктук актысын иштеп чыккандан кийин экономика министрлигине жөнөтөбүз. Долбоордун регулятивдик таасиринин талдоосу өткөрүлгөндөн кийин шаардык кеңешке сунуш берилет. Кийин коомдук талкуудан өтөт. Ошондон кийин гана жалпы жыйынга алынып чыгат. Азырынча жол кире акысы качан кымбаттайт белгисиз. Бирок тариф көтөрүлүшү керектиги анык. Анткени чыгымдар экесе өсүп кетти. Күйүү үчүн май жана автотетиктер кымбаттады, деди Нусувалиев. Экономикалык эсеп жүргүнчү ташыган тараптарга төмөнкү баа ылайыктуу деп көрсөтүлгөн. Троллейбус 15 сом, автобус менчик же муниципалдык экендигине карабастан 15 сом, маршрутка саат 6:00дөн 20:30га чейинки аралыкта 21 сом, маршрутка саат 20:30дан таңкы 6:00 аралыгында 32 сом. Нусувалиев айтылган бул сандар эсептелип чыккан вариант экендигин жана чечимди Бишкек шаардык кеңеши кабыл алаарын кошумчалады. Азербайжан президенти Ильхам Алиев 11 октябрда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйынына катышат. Мындан тышкары Кыргызстан Азербайжан достугу Сейил багынын Гейдар Алиев атындагы жана Низами Гянжева атындагы жалпы билим берүү мектептеринин ачылышы болот. 11-12 октябрь күндөрү Азери президентинин сапарына байланыштуу Бишкек жана Чүйдө айрым жолдор жабыла турганын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов билдирген. Бул күндөрү жол жана коомдук коопсуздукту камсыздоого милициянын 4000ден ашык кызматкери тартылат. 2022 жылдын башынан бери Кыргызстанга 192.258 орусиялык жаран келди. Анын ичинен 1631 адам Кыргызстандын жарандыгын алууга арыз берген. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинин калктык каттоо департаментинин башчысы Нурсултан Сардарбеков бүгүн 11 октябрда маалымат жыйынында билдирди.
Анын айтуусунда быйыл Кыргызстанга келгендердин жана жарандык алууга арыз бергендердин саны көбөйдү. Быйыл 9 айда Кыргызстанга келген орусиялыктардын саны былтыркы 9 айдагы көрсөткүчтөн 30%га көп. Былтыр 9 айда Орусиянын 385 жараны кыргыз жарандыгын алууга арыз берип, 226 адам жарандык алса, быйыл 1631 адам арыз берип, анын ичинен 603 киши кыргыз жарандыгын алды, деди Сардарбеков. Кыргызстандын Москвадагы элчиси Гульнара Клара Самат Орусиянын тышкы иштер министринин орунбасары Андрей Руденконун кабыл алуусунда болгону маалымдалды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сайты жазды. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн мамилесин жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмундагы кызматташтыкты талкуулашты. Орусия менен Кыргызстандын бүгүнкү геосаясий катаал шарттагы өнөктөш мамилесинин мааниси тууралуу сөз болду деп жазылган маалыматта. Кыргызстандын элчилиги азырынча бул жолугушуу тууралуу маалымат бере элек. 10 октябрда Кыргызстан ЖККОнун Тажикстанга өтүп жаткан аскердик машыгуусуна катышпастыгын билдирген. Коргоо министрлиги тараткан маалыматта биз мурдараак жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Рубеж 2022 аскердик машыгуусуна катышууну пландаганбыз. Бирок азыр андан баш тартууну чечтик. Бул Кыргызстандын позициясы деп айтылат. УКМК 7 октябрда Чүй облусунун Сокулук райондук электр тармагынын участкасынын башчысы БЭ пара катары акча каражатын алып жаткан учурунда кармалганын кабарлады. Мурда АА аттуу жаран Сокулук райондук электр тармагынын дарегине жергиликтүү тургундардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаратып, анын аймагынан өткөн өзүнчө электр чубалгыларын жылдыруу өтүнүчү менен кайрылган. Бирок аталган электр тармагынын кызматкерлери ар кандай шылтоо менен оңдоо иштерин жүргүзүүдөн жана электр зымдарын өткөрүүдөн баш тартышкан. Натыйжада жогорудагы маселени чечүү үчүн АА аталган жарандан опузалап 20 000 сом акча каражатын талап кылган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгына арыз менен кайрылган жабырлануучу тарабынан пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. 7 октябрда Сокулук райондук электр тармагынын аймактык башчысы БЭ 20 000 сом пара алып жаткан учурда кармалды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.